шейит кетти. Бүгүнкү күнү саламатсыздарбы, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Биз Үмүт 5-октябрь революциясынын баатырларынын коомунун мүчөлөрү болобуз. Биздин кайрылып жаткан себебибиз бүгүн ошол 5-октябрь күнү баштап бир ай убакыт өттү. Жаныбызда Алтынбек уулу Үмүтбек инибиз шейит кетти. Бүгүнкү күнү көз жактан жабыркаган бир туугандарыбыздын саны 30га чукул адам бар. Жана ошондой эле денесинен оор жана өтө оор жаракат алгандардын саны 150дөн ашык. 2001-жылы туулган Ташыбек уулу Ырыскелди бир тууганыбыз оң колунан жаралар алып, оң колунан ажырап калды. Биздин коом жалпы 5-октябрь жабыркагандардын таламын жана укуктарын жактоочу коом. Жогорку кеңештин депутаты Үмбеталы Кыдыралиев Жогорку кеңештин 5-октябрь күнү отурумунда октябрь күнү чыккан элди жаштарды сырткы күч тарабынан уюштурулган төңкөрүш деп парламенттин отурумунда айтып кетти. Бул ачык эле кыргыз жаштарынын жана кыргыз элине жасаган кароолоо сөздөрү үчүн Үмбеталы Кыдыралиев жооп берүүсүн талап кылабыз. Азыркы учурда мамлекет тарабынан жабыркагандарга эч кандай жардам карала элек, бирок жеке ишкерлер жана жеке жарандар тарабынан акча каражаты жана ошондой эле керектелүүчү дары дармектер берилип жатат. Ошондой эле айта кетсек, Бишкек шаарында жайгашкан Түрк Мехмет Чакмак көз клиникасы ушу биздин көзүнөн жабыркаган туугандарыбыздын операциясын толук кандуу мойнуна алышып, жакшы жардамдарын берип, операцияларын өткөрүп берип жатышат. Ошондой эле ошо Мехмет Чакмак клиникасына биз ушу коомдун атынан терең ыраазычылыкты айткыбыз келип кетет. Ананкы азыр ошол 5-октябрь күнү жалпы кыргыз эли, кыргыз жаштары эски саясатчылардан кутулуу максатында, арылуу максатында люстрация темасын көтөрүп чыгышкан. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө люстрация программасы ишине аша элек. Ошол эле эски саясатчылар кайра эле катарында турушат. Мен айтып кетет элем, урматтуу туугандар, ошол люстрация боюнча кимдер ошол тизмеге кириши керек. Эң биринчи биздин Үзөңгү кош жергесин саткан депутаттар, ошол кезде отурумда депутат кол койгон депутаттар. Экинчиси тыянаттык мамиле кылып Кумтөр жергебизди, Кумтөр алтынын талап тоногон, башка Кыргызстандын кызыкчылыгы жок, Кыргызстандын пайызын албаган, башка мамлекеттин кызыкчылыгын колдогон депутаттар люстрацияга кириши керек. Дагы кыргыз мөңгүлөрүн саткан депутаттар, жер үйдү саткан, ошол кезде ратификация алган отурумдун депутаттары жана ошондой эле Каркыра жайлоосун, Каркырасын жайлоосуна кол коюп саткан депутаттар люстрация программасына толук кандуу кирип, ошол инсандар азыркы учурда эч кандай мамлекеттик жооптуу кызматында отурбаш керек. Еще айта кетсек, депутаттык талапкерлигин койгонго да укуктары болбосун. Ошол айтылып кеткен маселе, ошол айтылып кеткен жанакы кыргыз элине чыккынчылык кылган мыйзамдар кабыл алган депутаттар талапкерлигин президентке да койбоштугун талап кылабыз.
Мына урматтуу кыргыз элим, мына бул саламатсыздарбы, кандайсыздар? Мен бирке кайрылып кетейин деген сөзүм бар эле. Бул жолку мынагу митингиде жана көп жаштар чыкты. Ошолор эмнеге чыкты? Ошолорго жумуш жоктугунан чыкты. Мына асты тиги Америкада жүрү. Аларга иш жок. Анан мына кумтөр жер үй маселесinde көтөрүп жатат. Ошолорду ушул биз өзүбүздүн жаштар иштесе болот эле да. Иштетүүгө шанстар бар. Мына жаштар окууларын бүтүп келди. Бүттүк нерсени иштетүүгө болот. Анан жөн эле иштетүүгө биздин немебиз чамабыз жетпейт экен деген нерсе болбойт. Азыр эмне бар? Мына жакшынакай кыздар, келиндерибиз бар. Иштетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар деп мен ишенем. Ошолор иштесин. Ошонун үлүштөрүн барбыр Кыргызстанга калсын. Мына Садыр Жапарович айткандай, ошону ушул жерден иштетип, анан кийин ошо элди бакканга өздөрүнүн долюсун көп алыш керек. Мына анан кийин бул мына элдердин, мунагы иштармандардын көпчүлүгү учурда буттарын тосот. Ушуларды тоспосун. Мына жаштарга көп иш бериш керек. Булардын баары көчөдө жүрүп калды. Мына мурункулар отура эле кайра эле келип атат. Булар дагы бут тосуп атат. Эмне үчүн тиги Америкадан да берип атат. Бул президент туура эмес келди, бул легитимдүү эмес деп. Ошолорго ушулар болуп тосуп, ошакка жеткизип, ошактан чыккан сөздөр. Мен ушундай деп түшүнөм. Мага деле эч ким айткан жок, мен өзүмдүн жекече оюм. Анан муногу дары-дармектер боюнча айтсам, мына аптекаларга барсаң дарылар кымбат. Мен 2 жолку инсульттмун. Ошо дары алайын десем болбойт. Да, врачтар дарылайт, рахмат. Bir yılda 2 жолу жаткызып мени эс алдырып турат. Мага окшогон канча ата-энелер бар, канча балдар, кыздарыбыз бар. Ошолорду да дарылап бир жөнгө салса болот эле го. Анан мунагу өзүңүздөр мына айтып, мына бул жанындагы жигит айтып атат. Ошолордун бар ушул кире турган жерлерден кирип айта турган сөздөрүн айтып, президентке андан кийинки өкмөт баштарына туура сөздөрдүн жеткизиңерди мен талап кылат элек. Андан кийин мына ошол ак үйгө чыккандардын көбү жарадар болуп, мына эми суук түшүп келатат. Ошолор эми дарыланганына бир мүмкүнчүлүк түзүп берип койсоңуздар. Бирөө мынакей ак үйгө келип алып, бирөө көзүнөн ажырайын деп келиптирби? Ада ошол силердин туура эмес кылган, мына өйдөңкүлөрдүн туура эмес кылгандан чыгышты. Адилеттикти издеп чыгышты. Ошо адилеттүү болсун деп чыкты. Эми ушу адилеттүүлүккө бир жол берип койгула да кагылайын. Кыргыз элим уккула. Мына жана бут тосорлор, силер деле кыргыз жарандарысыңар. Силер деле ушул жаштардын да сөзүн угуп койгула, улуулардын да сөзүн угуп койгула. Мына асыл таштан дейт, акыл карыдан дейт. Мына ушу карысы бардын ырысы бар деп кыргыз эл бекер айткан эмес. Кыргыз эл каяктан келди эле мушу. Мына Алатоо жерде кандай гана жерлерибиз бар. Мына анченин баары сатылып атат. Кумтөр сатылып атат. Үсөнбү кууш сатылды. Дагы мына жер үйдө сатылды. Мына жер үйгө иштегендер акыркы бээсин, акыркы уюн сатып жумушка кирди. Бирок ошону 1 ай иштетип 1 айлыгын бербей кайра чыгарып койду. Мындай нерселер жалаң эле аякта эмес. Бул кыргыз элибиздин мына Бишкек шаарында да бар. Мына майда ишкерлердин алдында иштеп, анан кийин акчасын ала албай 1 айдан кийин кайра бошотуп берет да кайра башкасын алат. Ушуларды да карап койсоңор. Анан ушу дарыгерлердин барса ар кайсы жерде ар кандай кымбат дарылары. Анан ушу оор жардамды болгондогу жардам берип, өзүнчө бир көгүл буруп койсоңуздар. Көгүл чорунда калбай ошону бир койсоңуздар суранам сиздерден. Мына ушу менин сөзүм ушул кыскача кагылайын. Угуп койгула, бут тоспогула силерден суранарым. Урматтуу кыргыз элим, кандайсыздар, жакшысыздарбы, саламатсыздарбы, урматтуу акпресс иштегендер. Мен кайрылып кетет элем да, ушул биринчи биздин ушул чыкканыбыздын себеби ошол адилетсиздиктин айынан, акыйкатсыздын айынан чыкканбыз. Чоңдордун бардыгы балдары небере чеберене чейин жетерлик кылып туруп анан качып кетет экен. Бизге андай качкан чөнөнттердин бизге кереги жок. Кайра кетип алып, мисалы Бабанов кошондор кетип, кайра келип, кайра кеткен бизге андайлардын кереги жок. Бизге кыргыз элиме жакшы иштеген, патриот, жакшы инсандар керек. Кыргыз элимдин азыркы акыбалы өтө кырдар, оор. Мисалы бирөөлөр бакыштар документтерин бүтөрөбүз деп барса, мамлекет кызматкерлер баары хаус. Бирине бири эртең кетем, бүрсү күнү кетем деп баары кайдагер карашып атат. Ушу мен бир келе ушудан пайдаланып айткым келет.
урматтуу Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдышевич, сиздерди биз патриот деп эсептейбиз. Ошондуктан ошо кыргыз элин, ошондой эле ошо арасында жабырлануучуларды жакшы көңүл буруп, кыргыз элине жакшы жактарга кызмат кылганга көңүл буруп, мамлекеттик кызматтагыларды өзүңүз контролго алсаңыз деп эсептейм да. Ошону менен бирге эле мен ошо жабырлануучуларды ошо жакшы көңүл бурса, азыр жабырлануучуларга эч кандай эч жактан бир жардам деле болгон жок. Бар кайдагер баягы волонтерлор, анан бир ишкерлер эле жардам бербесе, мамлекет тараптан али бир дагы жабырлануучуларга эч кандай каралган жок. Анан биздин ошо келген максатыбыздын себеби чыкканыбызды бирөө азыр жанагы Үмбетали Кыдыралиев айтып атат. Урматтуу Үмбетали Кыдыралиевич, сиз мени таанып турсаңыз билсеңиз керек. Сиз аксы элин бардыгын куру сөз менен алдап уктатып келгенсиз. Ушу 5 жылдын ичинде өзүңүз да кыймылдабай уктадыңыз да. Анан кийин кече эле күкүктөн чыга калгандай болуп эле, аюуда немеден чийинен чыккан болуп эле. Кече Үмбетали агай, сизден бир суроо берем да. Сиз баягыда билесизби, Аксыда, именно Аксуу айылында мен сизди айтканмын. Сиз муну алтындардын бардыгынан крышевать этип атасыз Аксуу айылына. Ал ошо крышевать эткендерди токтотосузбу же жокпу дегем. А сиз эмне дедиңиз? Элдин көзүнчө унчукпай туруп жооп бербей база бердиңиз. Анда сиз Республика партиясынан депутат болуп келгенсиз. Биз сизди точно билебиз да. А 5 жыл унчукпай отурдуңуз. 5 жылдан кийин булардын аркасында тиги Америка турат дейт. Американы биз Аксууда жашадык. Американы каяктан тааныйбыз? Бизге ошол адилетсиз Нуржамал Шайдылдабекова ошол адилетсиз жылда өзү үй квартира ошо адилет өткөрүп мыйзамсыз өткөрүп берген үчүн үй квартира алат экен. Нуржамал Шайдылдабекованы ошол биз келген максатыбызды шайлоону жокко чыгаруу болчу биздин максатыбыз. Биз Американы бизге аралаштырбагыла. Биз НПО башка эми уюмдарга аралаштырбагыла. Биз элдин арасынан чыккан карапайым калкпыз. Ошон үчүн бизди туура багыт кылып, туура көз салып, элде ушуну менен биз эле жабырлануучуларды жана элде мына эшикте чыксаңыз аябай кымбатчылык. Азыр сизди только самолеттер менен алып, машина менен алып, эч көзүңүздү эме кылбай ушинтип жүрүшөт. Жаныңыздагыларды айлана чөйрөңүздү биринчи тазалап, анан кийин элге көз салып, көзүңүздү ачып, жакшы иштесеңиз деп суранып кетет элем да. Alan keyin kişide kısa. Ay, у тебя прям целая